Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 31 январ күнү Кореянын Инчхон шаарында өтө турган Black Combat 16 турниринин алкагында беттеш өткөрө турган кыргыз мушкери Адилет Нурматовдун беттешине кайрылабыз. Атаандашы өтө олуттуу жергиликтүү мушкер. Бул жолу кыргызстандык мушкерге жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык, келиңиздер анализдеп көрөлү. А сиздер канал менен калып туруңуздар. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Кыргызстандын ММА боюнча эң мыкты мушкерлердин бири Ихлас командасынын өкүлү Адилет Нурматов бүгүнкү күндө 66 кг салмак чембирдигинде өтө күчтүү мушкерлердин бири. Тек гана КМШ өлкөлөрүндө эмес, ошол эле мезгилде Азия континентинде дагы рейтинги бийик болгон мушкерибиз. Өткөн жылдын август айында кореялык Black Combat промотордук компаниясында беттеш өткөргөн. Анда ал Jae Won Kim аттуу мушкерди утуп алган. Бирок келишимде кандайдыр бир элементтер аткарылбагандыгына байланыштуу беттеш no contest деп белгиленген. Ага карабастан Адилет Нурматов акыркы 8 беттештен бери ишенимдүү түрдө атаандаштарын утуп келе жатат. Эми 31 январ күнү Инчхон шаарында жайгашкан Inspire Arena спорттук жайында өтө турган Black Combat 16 турниринде кореялык күчтүү делинген мушкер эл аралык аренада өзүнүн аброю бар Tae Kyung Kim менен беттешет. Албетте кореялык мушкерлер ар качан күчтүү, туруу абалында да күрөштө да өзүнүн өзгөчө техникасы менен айырмаланат. Tae Kyung Kim бүгүнкү күндө 31 жашта. Айманаты Арес. ММА'ды 2017 жылы дебют жасап, алгач Top FC аталышындагы кореялык уюмдарда беттеш өткөргөн. Андан кийин 2019 жылы рекорду 5-0 кезинде Азиянын эң алдыңкы промотордук компанияларынын бири болгон Brave CF менен келишим түзөт. Өзүнүн биринчи беттешинде Эрик да Силваны ишенимдүү түрдө утуп алат. Жана аталган лигада катарынан 5 атаандашын ишенимдүү түрдө уткандан кийин 2022 жылдын октябрь айында UFC'нин мурунку мушкери россиялык Роман Богатов менен Brave CF'тин титулу үчүн беттеш өткөрөт. 5 раундга созулган өтө оор беттеште калыстар эки тараптуу чечими менен гана жеңишти Богатовго берет. Көпчүлүк ММА серепчилери кореялык мушкер жеңишке жетти эле деген дагы сөздөрүн айтышкан. Титулду алдырып койгондон кийин 2024 жылы ал UAE Warriors менен бир турнирге келишим түзүп, Карлс Джон Т. Томас аттуу мушкерди ал жакта ишенимдүү түрдө тутат. Андан кийин америкалык эң көрүнүктүү промотордук компания эсептелинген PFL менен келишим түзөт. Жана Натан Келли аттуу күчтүү делинген ирландиялык мушкерди ишенимдүү түрдө биринчи раунд утуп алат. PFL'дын алкагындагы экинчи беттешинде 24 беттешинде катарына жеңишке жетип келе жаткан россиялык Мовлит Хайбуллаевди берет. Албетте атаандаш өтө олуттуу болчу. Бирок Tae Kyung Kim бул атаандаш менен дагы өтө татыктуу беттеш өткөрүп калыстардын чечими менен гана жеңишти тарттырып жиберет. Жана PFL'дын финалына чыкпай калат. Мына, өзүңүздөр байкаганыңыздардай Tae Kyung Kim өтө олуттуу мушкер. Ал Кореянын 66 кг салмак чембирдигиндеги эң алдыңкы мушкерлердин бири деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми Адилет Көкжал Нурматов жөнүндө эмнелерди айтабыз. Карьерасында өткөргөн 16 беттешинде 14 жолу жеңишке жеткен, 2 ирет жеңилген. Эң акыркы жеңилүүсү бул 2021 жылы Багдос Олжабай аттуу мушкер болгон. Эсиңиздерде болсо, ал беттеште кыргызстандык мушкер упайлар жаатында алдыда келе жатып, беттештин бүтөрүнө 5 секунд убакыт калганда гана муунту ыкмасына кабылып жеңишти алдырып жиберген болчу. Ал эми ага чейин ACA Young Eagles 18 турниринде Басир Саралиев менен болгон беттеште калыстар көз көрүүнө чеченстандык мушкерге жеңишти ыйгарып койгон. Негизинен Адилеттин 2 жеңилүүсү тең, кокустук деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми акыркы мезгилдерде Адилеттин беттештери өтө сейрек кездешүүдө. 2023 жылы 3 беттеш өткөргөн менен 2024 жылы бир дагы беттеш өткөргөн эмес. Ал эми 2025 жылы бир гана жолу октагонго чыккан. Анда ал Jae Won Kim аттуу күчтүү делинген кореялык мушкерди экинчи раундда нокаутка кетирген.
Келиңиздер эми бул беттеште ким фаворит деген суроого жооп берели. Өтө күчтүү беттеш болот. Биз албетте Адилет Нурматовго ийгилик каалайбыз. Бирок кореялык Таекён Ким дагы кыргызстандык мушкерге өтө олуттуу атаандаш жана чоң сыноо деп айтсак жаңылган болбойбуз. Достор, 31 январда буйруса бул беттеш тууралуу кененирээк маалыматты айтууга аракетибизди жасайбыз. А сиздер каналга жазылып, видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан саламдашканча аман болуңуздар.